Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 33 тема туура тарбия. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Туура тарбия. Балага туура тарбия берүү аны тентектиги үчүн жазалоо жана жакшы болгон үчүн аны сыйлоо гана эмес, бала мүнөт сайын жаңы нерсени үйрөнүп, аны ошол боюнча кабыл алат. Акыл эси да, түшүнүгү да ошол көз карашына жараша калыптанат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, аларга кичинесинен баштап чоң турмушка карай туура багыт берүү абдан маанилүү болуп саналат. Себеби балдар биздин эртеңки келечегибиз. Кээ бир ата-энелер балдары чоң ката кылганда же коомго, адамдарга коркунуч алып келген кылмышка жакындаганда катуу өкүнүп калат. Өз учурунда бала тарбиясынын жоопкерчилигин сезбегенин түшүнүшөт. Ошол үчүн мындай абалдын алдын алуу үчүн бала тарбиясына акылмандык, жоопкерчилик менен мамиле кылуу зарыл. Урматтуу ата-энелер, турмуш сабактарындагы мисалдарга көңүл буруңуздар. Бир айылда кадырлуу акылман карыя жашаган экен. Ал балдарды өтө жакшы көргөндүктөн дайыма алар менен ойноп, аларга ар кандай белектерди берчү экен. Бирок ал берген оюнчуктар дайыма жука жана өтө назик боло турган. Балдар алар менен көпкө ойной алышчу эмес. Себеби бат эле сындырып алышчу. Ыйлап келген балдарга карыя андан дагы назик оюнчуктарды берчү. Канчалык аракет кылышпасын, балдар аларды көп өтпөй эле сындырып алышат. Бир күнү балдардын ата-энелери карыяга мындай дешет: "Биз сизди абдан сыйлайбыз. Сиз биздин балдарыбызды абдан жакшы көрөсүз. Бирок дайыма аларга назик оюнчуктарды бересиз. Балдар аларды бат эле сындырып алышкандыктан ызаланып, ыйлап жатышат" дейт. "Сиз берген оюнчуктар аябай сонун. Ошондуктан ойногулары келсе дагы коркуп ойной албай жатышат" дешет. Ошондо карыя мындай деп жооп берет: "Бир аз убакыт өткөндө балдар чоңоюшат. Ошондо бирөө аларга жүрөгүн тартуулай турган учур келет. А мен балдарыңар андай назик, кымбат нерсени сындырбай, уруна билүүгө азыртадан үйрөтүп жатпаймынбы? Кийин жашоодо кыйналышпасын деп жатам" деп жооп берген экен. Демек, урматтуу ата-энелер, үй-бүлөдө балдардын тарбиясына астейдил көңүл буруп, убакыт ажыратып киришсе, ошондо балдарды жаш кезинен ар тараптан төп келишкен адам болуп чоңоюшат. Туура тарбия берүүгө көңүл буралы. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, Жусуп Баласагындын ырсаптары менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Тарбиячы адам тап пейликенен, уул кызың дени сак өсөт экен, билим берип адилет тарбияла, эки дүйнө бактылуу болот анда. Уулдарга үйрөткүн жакшы сапат, жакшы иштеп бакыт да, байлык табат.